Yandım bile. Gözünden çatladan kurtulursun be bile. Malsın be. Yapıyorsun kayyan bile. Manka, azı ibres kapırıp çık, kötün çıkıp koymadır işte manka. Kvartirangan bile takım baştan satsan çıkpaysın, otağın. Kötün de Ошто өздөрүн милиция кызматкери катары көрсөтүп, улгайган айдоочуну сөгүп, жаңжал чыгарган эки жаран кармалды. Окуянын видеосу кечээ социалдык тармактарга тараган. Анда алардын бири аксакалды ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайына камай турганын айтып коркуткан. Кийинчерээк милиция экинчи бий баштанда ким экендигин аныктаган. Текшерүүнүн жүрүшүндө экөөнүн тең укук коргоо органдарына эч кандай тийишеси жок экени белгилүү болду. Алар мунун баарын ачууланып айтып алышканын билдирип, бирки адамдан кечирим сурашкан. Учурда экөө тең майда бий баштык фактысы боюнча убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ассаламу алейкум. Бүгүн Ош шаарында Масалий проспектисинде 3-4 чамасында Матис үлгүсүндөгү автоунан айдап бараткан улгайган киши менен жол талашыга кетип, ачуунун үстүнөн орой мамиле кылып коюпмун. Жана ошондой эле ойдонбой эле ардемкени сүйлөп коюпмун. Мен мамлекеттик укук коргоо органында же болбосо мамлекеттик кызматта мындан мурун да иштеген эмесмин, азыр дагы иштебейм. Мен жеке кызматта иштейм, өзүм иштейм. Мен туура эмес иш кылып койдум. Жана аксакалдан мен кечирим сурайм. Эгерде мыйзам бузган болсом, мыйзам өкүлдөрү мыйзам чегинде жооп бергенге мен даярмын. Ташиев көзөмөлдөгөн Ош ноокат жолу 1 жылга жетпей ээрип кетти. Мына жол дөңгөлөк эмес, менин бутума былкылдап атат, камырдай былкылдайт экен. Мына аптапта балмуздакта ээрип атат. Ушул жолду курган адамдар силер гений экенсиңер. Молодецсиңер. Октябрь айынын аягына чейин ушул маселе бүтүш керек. Октябрь айында силер аягында ушул ноокатта проблема жок деп чыйып кетишиңер керек. Макулбу? Ош ноокат жолундагы кемчиликтер 3 күндө жоюлат. Соц тармакта жолдун айрым тилкелери толкун сымал болуп калганын көрсөткөн видео тараган. Курулуш министрлигинин адистери текшерүү жүргүзүп, жолдо чындап эле кемчиликтер бар экенин аныкташкан. Бул жол өткөн жылы пайдаланууга берилген. Министрлик подрядчы компанияга сапатсыз аткарылган тилкени 3 күндүн ичинде кайра оңдоого тапшырма берди. Достор, мына камырда ийленип, шишип, көп мынантип оюлуп жаткан жол бул Ош ноокат жолу. Былтыры курулган. Быйыл ушинтип ийленип шишип жатат. Көчөдөгү эле адамдардын же болбосо билбеген эле адамдардын кеңешин эмес, билген адамдардын кеңешин угушубуз керек да. Билген адамдардын кеңешин угушубуз керек. Ошол адамдардын кеңешин угуп отуруп, мына азыр көрдүңүздөр өздөрү Минтранстын адамдары айтып берип отурат. Ар жагынан 6,5 километр жасалган экен, бир слой менен, эме кире беришти. Чыга беришти 6,5 километр жасалыптыр. Алда бир слой менен. Ортосунда эч нерсе жасалган эмес, 6 километр, эч нерсе каралган да эмес, акча да каралган эмес, планга да кирген эмес экен. Туурабы? Эми ушунун баардыгын бул маалымат менде мурда эле бар эле. Мен Арсак Токтобулов ишти, анан мурда мына министр транспорт болуп иштеп кеткен, 5 жыл министр транспортто иштеди, өзү профессионал, өмүр бою жолдо иштеп келатат. Так, бирок бир аз туура эмес мурда иштешчи эле, азыр буларды мен зыңкылдатып кармайм. Буларды баарын чакырып алып мен кеңеш алдым да, сурадым. Минтранс дагы молодец, акчаны ушуларга берген. Ушу жерге акчаны бөлгөн Минфин дагы молодец. Муну көзөмөлдөгөн куратор жанагы Нурлан Сулайман, сиз дагы молодецсиз. Муну курган жана Ислам деген мырза, сиз дагы баарыңыздар молодецсиңер. Ошто мындай жолду курганга жетерлик асфальт бир эле Козуевтарда бар деп, Козуевдин асфальты десем, Козуев бүгүн чыкты. Асфальт меники эмес. Мен каалаган күндө дагы, мен берем деген күндө дагы, мен сатам деген күндө дагы менден алышмак эмес. Себеби акчанын кожоюндары башка болгон. Мага беришкен жок, мага кылдырышкан жок, менден асфальтты алган жок деди. Асфальтты Ислам деген жаллабаттык ишкер Ошко Барсбек деген асфальт заводду куруп, мына ошол курган деди. Ошодон сурап алыңыздар деди. Эми мен ошолорго кайрылам. Эл үчүн кылбасаңар дагы бул жолду, мамлекет үчүн курбасаңар дагы, жок дегенде өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн чөнтөгүңөр үчүн жакшылап курсаңар болот эле да. Эми уятыңар үчүн дейин десем, уят жок окшойт. Уятты жыйыштырып койгон окшойсуздар. Эми жок дегенде ошо өзүңөрдүн чөнтөгүңөр үчүн кайрадан куруп калбайлы, ооро болбойлу деп болсо дагы ушуну жакшыраак куруп койсоңор, силерге да бизге да жакшы эле да элге. Же ойлодуңуздарбы? Ушу Ыдырыска окшогон жинди жок. Бул жер ушундай болуп кала берген болсо, аны чыгып айтпайт, сындабайт дедиңиздерби? Сындайбыз да, айтабыз да. Менден башкасы дагы айтат да.
кантип курбай кое аласыздар? Курбай кое алам деп ойлойсуздарбы? Азыр мунуну курбай кое албайсыздар кайрадан. Кайрадан курасыздар. Кайрадан курушуңуздар керек. Эми муну ким курду? Мен адашпасам, бул жанагы Минтранстын балансындагы жол. Муну Минтранстын өзүнө караштуу жанагы Кыргыз автожол деген фирма өзү курган. Асфальтты Козуевдер берген. Эми жоопкерчиликти ким алат билбейм. Асфальт ийилип кетти, асфальт начар экен деп Козуевдерга айып коюлабы, мен билбейм. Же ага чейинки жолдун основаниясы начар болгон деп Кыргыз автожол өзү жоопкерчиликти алабы, мен билбейм. Бирок кесепет ушул. Акча кетти, жол карарды, асфальт болгон жок. Биз тегиз жолду ала албадык. Ким жоопкерчилик алат билбейм. Бирок курулушка кураторлукту Нурлан Сулайманов кылган деп угуп жүрөбүз. Өдүрүс балам. Кече мына Ошло кат жолу Балмуздакта эрип атат дедиң эле кара. Сразу ремонтун баштаптыр. Оператор. Чылга. Ош өнүгүп атат, көрүп атасыңар. Сразу реакция кылышып, сразу оңдоштат. Ош өнүгүп атат балам. Антип критика кылып бербегө, майлыбе. Өдүрүс балам. Ошко теплый режим киргиз керек. Болбосо мындай фуралар өлтүрөт да. Мен мына жерде туруп өзүм гриль болуп калдым. Какой кошмар. Ташкентте патрулдук мотоциклдары менен автоунаалар катышкан оор жол кырсыгы катталды. Ташкент шаарында 3 патрулдук ДПС мотоциклы жана 3 автоунаа катышкан жол кырсыгы болду. Бул тууралуу газета Муз басылмасы билдирди. Маалыматка ылайык, кырсык 16-июль күнү кечинде Турмон Юли жана Газалкент көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Окуянын видеолору унаалардын бириндеги видео регистраторго түшүп калган. Кырсыктын кесепеттери тартылган видеолор социалдык тармактарга тарады. Видеодон көрүнгөндөй, кесилиште бир нече жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкер автоунаалар менен жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылын жөнгө салып турушкан. Жогорку ылдамдыкта бара жаткан фургон жана дагы бир автоунаа өткөндөн кийин кызматкерлер жол кыймылына уруксат беришкен. Жол чырагы жашыл күйгөндөн кийин жеңил автоунаалардын бири кесилишке чыккан учурда ага чоң ылдамдык менен келе жаткан 2 патрулдук мотоцикл сүзүлгөн. Алардын артынан 3-чү мотоцикл да келип урунган. Видеого караганда акыркы мотоцикл дароо өрттөнүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен жеңил автоунаа катуу жабыркап, каршы тилге ырыгып өтүп, дагы 2 автоунааны сүзгөн. Окуя болгон жерде кыймыл убактылуу токтотулуп, кырсыктын кесепеттери жоюлгандан кийин кайра ачылган. Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун кызматтын басма сөз катчысы Зайыр Юлдашев кырсыктын кесепетинен патрулдук мотоциклды башкарып бара жаткан ДПС кызматкеринин бири окуя болгон жерде каза болгонун билдирди. Анын айтымында жаракат алган адамдарга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Бирок жабыркагандардын так саны азырынча айтылган жок. Учурда бул окуя боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле Зайыр Юлдашев кырсык кортежи коштоп бара жаткан учурда болгон деген маалыматтарды четке кагып, бул версия чындыкка дал келбей турганын билдирди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Пятницкое шоссе метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз.